Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кур'ан-ы Каримди жаттоодо эң керек болгон нерсе бул Кур'ан-ы Каримдин аяттарын санак кылуу. Санак деген мааниси бул саноо, кайталоо деген мааниде. Мисалы, жаттай турган күнүнүн сабагыңыз бир бет, 10 катар, канча болбосун, ошол сабакты көп эсте калтырыш үчүн адам санак бериш керек, көп кайталаш керек. Ошондо жаттап жаткан сабагыңыз мээде көпкө чейин сакталып турат. Арабтарда сөз бар: "Ма такаррор такаррор". Кайсы нерсе көп кайталанса, ал көпкө чейин жүрөктө жана мээде сакталып калат дейт. Жанадагы алымдарыбыздын айткан сөздөрү бар. Ибн Жаузи рахматуллаху алейхи айтат: "Мага устазым Абу Бакр Найсабур рахматуллаху алейхи айтты: "Ла яхсулул хифзу ли хатта юад 50 марра". Мен кайсы бир сабакты 50 жолдан аз окуп жаттай албайм дейт. 50 жолу окуганда гана мага сабагым жат болот, бекем болот деп айткан экен. Ал эми Абу Исхак Ширази рахматуллаху алейхи күнүнүн сабагын 100 жолу кайталап жаттачу экен. Адам бир нерсени көп кайталаса, же кайра окуганда бир аз башында зеригип, окугусу келбеши мүмкүн. Бирок албетте мунун натыйжасы жана мөмөсү өтө жакшы болот. Жана алымдарыбыздан дагы көп каарлардан да укканбыз. Кайсы бир бет, кайсы бир сабакка көп жолу санак берилген болсо, ал көпкө чейин эсте сакталып калат. Көпкө чейин эсте сакталып калат. Жана бул тажрыйбадан да өткөн. Кайсы бир сабагыңызды, кайсы бир бетти көп санак берилсе, көп кайталанса, анда ошол бет көпкө чейин мээде эске сакталып турат. Жана бул туурасында бир окуяны да айта кетсек. Ибн Жаузи рахматуллаху алейхи айтат: "Мага устазым Хасан рахматуллаху алейхи айтты: күндөрдүн бир күнүндө бир факих, фикх илимин алып жаткан бир алым өзүнүн үйүндө бир маселени кайра кайталап, ошону санак берип жаткан экен. Анан ошол үйүндөгү чоң кемпир айтыптыр: "Аллах касам, сен ушунчалык көп кайталадың сабагыңы. Сен эмес, мен дагы ушул сабагыңды жаттап алдым" дейт экен. Анан жанагы алым сураптыр: "Анда апа, жаттап алган сабакты айтып бериңизчи" десе, жанагы чоң эне кемпир сабакты айтып бериптир. Бир жума өткөндөн кийин жанагы алым чоң апага барып кайра сураптыр: "Жанагы сабакты дагы бир жолу айтып бериңизчи" дегенде, ал айтат: "Мен аны унутуп калдым, эсимден чыгып кетти" дейт. Ошондо жанагы алым айткан экен: "Сизге келген унутуу мага да келбеш үчүн мен ошол сабагымды кайра кайталап эсте сактадым" деген. Мына мен азыр айтып берем деп сабагын бир жумадан кийин дагы айтып берген экен. Аллах Таалам баарыбызга Кур'ан-ы Каримди жана илимдерди бекем сактап, башкаларга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин.